Мугалим билимден башка тарбия дагы берип баштаса, айрым ата-энелер тескери кабыл алышат. Расул Өкүмалиев, журналист, мугалим. Кыргызда балдарды тарбиялоо бул илгерки заманда бала ата-эненин сөзүн эки кылчу эмес. Эмне айса, кандай тапшырма берсе ошону так аткарчу. Мен ушу балдарды эметем да мындай, биринчи эмгекке тарбиялаш керек. Биринчи өзүң балаң тарбиялоо болсо анан келиниң, күйөө балаң анан ошону эметет да. Өз балаңды тарбиялабай туруп анан бирөөнүн баласынан күнөө тапканга болбойт менин оюмда. Ар бир баланын өзүнүн мүнөзү болот. Ошого жараша мамиле кылыш керек. Кээ бирөөнө кичине какус кылып коюш керек. Так айланып, урушуп, жемелей берген да туура эмес. Аны кээ бирөөнө алдаш керек өзүнүн кыянына жараша. Мындай болду, дегендей болду, акырын эсте атканда да анан өзү ошого ойлонот бала. Кыздарым буюрса жакшы эле өсүштү. Эмгекке үйрөттүм. Баягы катуу сабап эме кылбасам дагы мындай көзүмдүн немемди карап турчу да көзүмдү. Эгер көзүм чоңураак ачылсын да апам жини келип калган экен деп мындай өздөрү эметчү. Анан келген кишиге сөзсүз нанос тийип чай бергиле десем эле кирип келген кишиге эле чайнекти сайып эле чай бергенге даярданышчу. Ал келин болуп эметкенде деле азыр ушуга чейин ошол тарбиясы бар. Сөзсүз да, сөзсүз жанагы. Мына азыр кенеде не берем, телефон талашып. Деген алып билбейт, эчтеге эметпейт. Телефонду жанагы оюндарды коюп алып ошону көрөт. Андайлар мугалимдердин төбөсүн көргөндө качып кетчүбүз. Чүк ойнобосак, пара деген бар болчу, аны ойнобосак, мугалимдердин төбөсүн көргөндө качып кетчүбүз. Азыркы балдар кайра алар менен тең ата болуп атпайбы? Бирдеме десе эне атасын арызданат, эне атасы сотко барат. Эне атабызга арызданып келсе, эне атабыз кайра бизди сабачу. Мугалим туура кылат, сен окубасаң, тентек кылсаң сабайт да сени. Кайра ата-энеден тил укчубуз. Азыркылар кайра мугалимди сотко берип айласын кетирип атпайбы? Азырынча эки келиним бар, бирөө болсо шаарда, бирөө колумда. Келиндердин деле жакшы мындай. Мен мисалы үчүн катуу айтып, андай кылбай, мындай кылбайт дейм. Мен өзүм жасайм биринчи. Ошону ээчип кеткен келин, имандуу келин, тарбияны ошондон алат деп ойлойм. Бирок мен оюмча келиним ошол мен кандай жасасам, ошону ордорду менен жасайт. Келиним мага өйдө карабайт, мен келинге өйдө карабайм, чындыгында. Кандай кемчилик болсо мен жасап коем, анан ошону мындай жасаш керек экен деп жасайт да. Мындай катуу патуу мындай айтылган жок. Азыркы мугалимдерге каяш айтып эмне кылып атат? Мугалимдер келип төбөдөн окуй алчу мындай. Аны эч ким айтпайсыздар аны. Аны эч кимге айтпайсың. Өпкөдөн бир койгон күндөр болгон мугалимдер. Сабак билбесең, окубасаң, грамоталык турган баягы бар эле. Кел, сен эстетип коеюн деп жоонсондан чымчык койчу. Сабак билбей, аткарбай барсаң. Ош жериң ооруйт, ошондо сен, мен сабак билбей калып чымчыган бады эле мен деп, анан окуйсуң деп, ошентип атайын чымчык койчу бизди. Сиздин кайненелериңиз кандай? Менин кайненем аябай жакшы киши болчу. Энем, кайненем деп деле айткан жокмун, энем да өзү мындай катуу айтпаган, мындай жоош десем деле болот мындай. Бирок ошо кайненем ошол мен ойлочумун да, энеме мындай туура эмес кылып албайын деп, ошо энемди ээчип жасадым мен дагы жумушту. Мындай деп эле бир көрсөтүп койчу, ошону ээчип, ошону жасаганга аракет кылдым. Мындай өйдө төмөн такыр айтышкан жокпуз. Энем менен. Атам менен андан бешпеттер. Атам энемден кийин 15 жыл жашады. Ушул кызындай эле көрдү да, мен өзүмдүн атамдай эле көрдүм. Кайнатам деп деле айтпайм, кайненем деп деле айтпайм, ушул өз энем өз атамдай да. Баланы мугалим эмес, ата-эне тарбиялашы керек. Расул Өкүмалиев, журналист, мугалим.